Саламаттыкты сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин чечилүү буйругунун негизинде калктын өзгөчө балдардын ден соолугун коргоо максатында соода түйүндөрдөгү ден соолукка кооптуу суусундуктарды сатуудан алуу иш-чарасы жүргүзүлдү. Бизге ушу департамент өзүбүздүн департаментибизден Бишкек шаарынан 22-июлда атайын кызматтык кат келген. Ушу кызматтык катта бизде көрсөтүлгөн баягы Афганистандан чыккан анар ширесин Золотая жизнь деген болсо, ошолордун баардыгын бизден сатыктан баягы алып салуу. Ошонун негизинде область боюнча текшерүүлөр жүрүп, 166 дүкөндөр кыдырылып, ошондой эле санитардык жолдомо берилди. Лабораториялык изилдөөнүн жыйынтыгында Ооганстандан чыгарылган аталган суусундук балдардын активдүүлүгүнө жана көңүл бурусуна терс таасирин тийгизген азурубин Е122 кошулмасын камтыйт деп табылган. Буга ылайык шаардагы соода түйүндөрдө Талас облустук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору тарабынан рейд жүргүзүлдү. Соода түйүндөрүнүн ээлерине бул суусундукту сатууга тыюу салуу тууралуу тиешелүү көрсөтмөлөр берилди. Бүгүн ушул атайын рейдтик жүрүш жасаганбыз. Атайын бизге департаменттен кат келген. Ушул Афган өндүрүшүндөгү анар газ алган суусундугун сатууга тыюу салуу боюнча буга чейин биз мынакей Талаш шаарында рейд жүргүздүк. Талаш шаарынын соода түйүндөрүндө ошо рейдтин убагында аныкталган жок. Бул суусундукту сатыктан алуу көзөмөл иш-чаралары бардык райондордо жүрүп жатат. Манас райондук санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору дүкөндөрдү, соода түйүндөрдү кыдырып түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Биз 30 объектин текшерип, ошол жерден ошо бир магазинден ошо Афганистанда чыгарылган помегранат парадис деген аты башка болгондо ошол өндүрүүчү, ошол өндүрүлгөн анар ширесин таптык. Ал боюнча анализ алып Бишкекке департаментке жөнөттүк санитардык химиялык изилдөөгө. Изилдөөнүн жыйынтыгы келсе, дальше иш жүргүзөбүз. Ооганстанда өндүрүлгөн Золотая жизнь суусундугу соңку 2 жылда сатыкка чыккан. Суусундуктун таңгагында ал анардын ширесинен жасалганы жазылган. Гүлзада Бакаева, Мелис Элебесов, Талаш шаары.